Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын саламын, тынчтыгын тилеп, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз окуп, үйрөнүп тааный турган жана ал сахабанын окуясынан сабактарды ала турган сахаба бул Умайр ибн Вахб. Умар ибн Хаттаб, Аллах андан разы болсун, эмне деп айткан? Умайр мен үчүн кээ бир балдарыман дагы сүйүктүүрөөк болуп калды мен үчүн деп айтат. Ада Умайр ибн Вахб аль-Жумахи мин Бадрин наджиян бинafsihi лакиннаху халлафа варааху ибнаху Вахбан асиран фи айдил муслимин. Ал кезде мушрик болчу, Умайр ибн Вахб мушрик болчу. Бадр согушу болуп, Бадр согушуна катышып, өзүнүн баласын мусулмандардын колуна таштап келет. Мындайча айтканда, асир түшүп калат, мусулмандардын колуна түшүп калат, өзү болсо өлбөй кайтып келет. Анын баласы Вахб деген болчу. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريدة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. Ошондо Умайр аябай кайгырып, коркуп жатты да. Бул сахаба ал кезде мушрик болот, мусулман эмес болот. Бадр согушуна барып, ага чейин деле мусулмандарга аябай ыза көрсөтүп, азаптап жүргөн мусулмандарды, пайгамбарыбыздын сахабаларын кыйнап ушунчалык чоң зыяндарды берип жүргөн болот. Ошон үчүн менин дагы баламды эми кыйнашат, сахабаларын кыйнагандай, менин баламы дагы менин күнөөм үчүн, аларга азап бергеним үчүн менин баламды азапка алышат, элдин алдына алчып алып кыйнашат эми деп аябай жүрөгү сыздап, кыйналып жүрдү. وفي ذات دوحة توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها فوجد صفوان ابن أمية جالسا في جانب الحجر فأقبل عليه وقال عم صباحا يا سيد قريش. Bir günü Umeyr ibn Vahab erteң менен күнүгө чыгып немени Кабаны таваф кылып, өздөрүнүн буттарына сыйынып, мындай табаррук кылышат эле да, өздөрүнө берекет тилеп, дуа кылышып ошол буттарга сыйынышат болчу. Бир күнү ошентип эртең менен чыгып таваф кылды дагы Кабаны. Андан кийин буттарга сыйынып ал жерден чыкса, ошол жерде Софван ибн Умайя деген дагы бир башка мушрик бар болчу. Ошол турганын көрөт. Ал жерде Ибрахим алейхиссаламдын ташы бар да, Меккеде бир жердечи. Ибрахим алейхиссаламдын ташы бар, ошол жерде турган болот. Анан ошолго карап барып айтты: Им сабахан я Саиди Курайш дейді. Им сабахан деп арабтар жахилия дорында салам бергенде им сабахан деп беришкен. Мындайча айтканда кутман таң деген сыяктуу салам ошентип беришкен. Эй Курайш элинин башчысы кутман таң деп айтат. Софван ошондо эмне дейт? Софван дагы салам берет. Отур экөөбүз кел сүйлөшөйлү. Бадыр согушунда эмне болгонун сүйлөшөйлү деп убакыт өткөрөлү деп чакырат өзүнүн жанына. Не жөнүндө сүйлөшөт? Бадыр согушунда эмнелерди жоготкондуктары жана мусулмандардын колуна түшкөн асирлер жөнүндө аябай чоң жоготуу болгон да. Бул мушриктер үчүнчү. Пайгамбарыбыз мусулмандар жеңишкен да Бадыр согушунда. Ошондо чоң жоготуу болуп, чоң удар болуп аларга. Ошолор жөнүндө аябай кайгырышып, сүйлөшүп отурушту да. Кыйла сүйлөшүп отурушту. Ошондой эле аябай мушриктердин аябай чоңдору дагы өлгөн болчу ал жерде, Бадыр согушунда. Мусулмандардын кылычынын себебинен өлгөн болчу алар дагы. Ошол нерселер жүрөктөрүн сыгып, аябай кыйналып, кайгырышып отурушту да. Анан ошол Бадыр согушунан өлгөндөрдү бир жерде кудук болгон да, ошол жерге баарын салып көмүп салышкан да мушриктер. Ошолорду дагы ойлонушуп аябай кыжалат болуп отурушту да, экөө бири-бирине ошентип айтып беришип. Ошондо Умайя айтты, Софван ибн Умайя. Софван ибн Умайя кийин мусулман болот. Пайгамбарыбыз Меккени фатх кылгандан кийин мусулман болот. Ошондо айтты Софван ибн Умайя: Аллага касам ичип айтам, бул күндөн кийин жашоо биз үчүн жашоо эмес сыяктуу болуп калды, жашоонун деле кызыгы калбады дейт да.
Ошондо Умайр айтат, чындап эле айтасың, чындап айтып атасың деп унчукпай турду дагы. Кабанын ээси болгон Аллах Тааланы айтып атат да. Аллах Таала касам ичип айтам дейт, эгер менин ушунчалык карыздарым көп болбогондо дейт, жана аларды төлөгөнгө мен эч кандай немем жок дейт да. Шартым жок карыздарым төлөгөнгө. Ошондой эле менин үй бүлөм бар. Эгер мен өлүп кала турган болсом, үй бүлөмдү дагы багып ала турган эч бир адам жок дейт да. Эгер мен карыздарым бирөө төлөп берсе, же болбосом үй бүлөмдү бирөө карап берем деп кепилдигине ала турган болсо, мен барып Мухаммадты өлтүрүп коймокмун. Барып өлтүрүп, анын жамандыгын жокко чыгарып, ушул маселени мен өзүм эле чечип коймокмун деп кайгырды да, ошентип айтты. Андан кийин секин сүйлөп не деп айтты? Менин уулум Мухаммаддын жанында болгондугу дейт, Мухаммаддын жанында асир болуп тургандыгы мен кыйнап жатат. Ал жака сөзсүз баруума түрткү болуп жатат ушул нерсе деп айтты. Буну уккан Софван ибн Умайя мушрик болсо дагы аябай жомарт болгон. Ушул сөзүн угуп, ушудан пайдаланып не деди? Эй Умайр деди. Сен бардык карыздарыңды менин мойнума илип кой, мен бардык карыздарыңды төлөп берем деди. Софван ибн Умайя аябай бай болгон да. Мен карыздарымдын баарын төлөп берем, жана сенин үй бүлөңөн дагы кыжалат болба дейт. Үй бүлөңгө дагы жете турган менин байлыгым бар. Алардын аябай оңой, рахатта жашашын мен өзүм камсыздап берем деп айтат. Wa inna fi mali fil kasrati min al kasrati ma yas'uhum jami'an wa yakfulu lahum al-'aysha ar-raghid dedi. Ошо жеңил жашоо тартуулап берем аларга деди. Ошондо Умайр не деди? Андай болсо, бул экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү эч кимге айтпа, экөөбүздө калсын, сыр бойдон сактап калайлы деди. Ошондо Софван макул деп ыраазы болду. Эч ким билбейт бул нерсени дегенде, ордунан туруп Умайр үйүнө карай жөнөйт. Жүрөгүндө болсо пайгамбарыбызга болгон ушунчалык кек сактоо, душмандык менен жүрөт эле. Жүрөгүн кыйнап да, жүрөгүн кыйнап жүрөт эле. Ва тофиqa yu'iddul uddata li infazi ma azama alayhi. Ошентип өзүнүн буюмдарын растап баштады дейт. Өзүнүн буюмдарын растап, аттарын, төөлөрүн растап пайгамбарыбызга барыш үчүн Мадинага. فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. Ошондой эч кимге билдирбей чыгып кетиш керек болчу да. Bundan башка дагы толтура мушриктер бар болчу. Алар дагы өзүнүн жанын бергенге даяр турушкан да, ал жака барып өздөрүнүн асирлерин куткарып алганычы. Аларга билдирбей чыгып кетиш керек болчу. Умайр өзүнүн үй бүлөсүнө айтты, мени кылычымды алып келгиле деди. Кылычын алып келгенде кылычын асынды жана кылычына у куюп алды. Кылычынын кынына у куйду да салып алды. Вада би рахлати, ошентип өзүнүн атын, өзүнүн жүгүн, баштыктарын баарын алып келди. Даярдатты дагы, өзүнүн атына минип жөнөп кетти Мадинага карай. Ошондой эле жүрөгүндө, мындайча айтканда, кийиминин ичинде дегени бул жүрөгүндө пайгамбарыбызга болгон аябай мындай кек сактуу өч бар болчу дейт. Балага Умайрун ал-Мадината ва мада нахва al-masjid yuridu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam falamma ghada qariban min babihi anaha rahlatahu wa nazala anha. Ошентип Мадинага жетип барат. Мадинага жетип барып пайгамбарыбыздын мечитине жетип барганда төөсүн токтотуп, төөсүнөн түшөт. Ал кезде Умар радиаллаху анху бир канча сахабалар менен сүйлөшүп отурган болчу. Алар дагы мушриктердин кандай кыйналып, кандай жеңгендерин мушриктерде, кандай качкандарын ошол согуштан мушриктер жеңилип калып, ошолорду өздөрүнүн баатырларын, баатыр сахабаларды, баатырлык кылгандарын баарын ошентип сүйлөшүп, сүйүнүп сүйлөшүп отурган болчу. Курайш адамдардын колуна түшүрүп алгандарын көз алдыларына келтирип, баарын ошентип сүрөттөп, бири-бирине айтып берип жатышты дейт. Мухажирлерден жана ансарлардан болгон баатырларды баарын эстеп сүйлөшүп отурушканда, Умар радиаллаху анху ошондо мынтип карайт да, бир айланасын караганда Умайр ибн Вахабты көрүп калат, немесинен төөсүнөн түшүп атканын көрүп калат дагы. Ордунан дароо секирип турат, себеби Умайр ибн Вахаб кылычын асынып алып, төөсүнөн түшүп, пайгамбарыбыздын мечитине карай бараткан эле.
ошондо коркуп кетип ордунан секирип турат да, бул ушул ана ит дейт, бул ит Аллахтын душманы дейт, Аллахтын душманы Умайр ибн Вахб деп кыйгырып жиберет. Аллага касам ичип айтам, бул бир гана бир жамандык кылыш үчүн гана келди деп Омар радиаллаху анху ошентип айтат. Лакат аллабал мушрикина алейна фи Мекката дейт. Мушриктерди бул адам бизге каршы үндөгөн болчу дейт, бизге каршы согушууга үндөгөн болчу. Жана Бадрдан мурун дагы аябай бизге чоң көйгөйлөрдү жараткан болчу дейт. Сумма кала ли жуласаихи имду иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва куну хавлаху. Ошондо жанында отургандарга айтты, тезинен пайгамбарыбыздын жанына барып, пайгамбарыбыздын айланасын коргула деди, пайгамбарыбызды коргула деди. Жана бул хоббис деп жаман адамды жаман сөз менен айтып атат да. Бул жаман адам айлакер өтө мындай куйту кыйтыр болгон адамдан коргула дейт пайгамбарыбызды. Сумма бадра Умар иля наби алейхиссалату вассалам. Ошондо Умар радиаллаху анху пайгамбарыбызга жол бет алды. Барып пайгамбарыбызга: "Эй Аллахтын элчиси" деди. "Бул Аллах Тааланын душманы Умайр ибн Вахб" деди. "Бизге кылычын астына алып келиптир" деп айтканда деп айтат. Ал бир гана жамандык эле каалап келди, башка нерсе үчүн келбеди деп айтат пайгамбарыбызга. Ошондо пайгамбарыбыз: "Адхилху алейя" дейт. Умар радиаллаху анху: "Аны мага киргизгиле" дейт. Ошондо Умар ибн Хаттаб Умайр ибн Вахбка барып туруп, жакасынан кармап алат дагы. Кылычынын немеси бар да, аслынгычы бар да, мойнуна ороп алат да, жакасынан кармап алып, сүдүрүп алып келет, пайгамбарыбыздын алдына сүдүрүп алып келет. Пайгамбарыбыз аны көрүп туруп, не дейт Умар ибн Хаттабга? "Атлиқху я Умар" дейт, "Кой бер аны" дейт. "Фа атлақаху сумма қала лаху истахир анху фа тааххара анху" дейт. "Сен андан алыс тур, аны кой бер дагы алыс тур" деп айтат дагы, мага жакындап кел дейт да пайгамбарыбыз Умайр ибн Вахбка. Мага жакындап кел дегенде, ал келгенде ан сабахан деп айтат, Умайр ибн Вахб ан сабахан деп айтты. Жахилия дорунда ушинтип саламдашат болчу. Ошондо пайгамбарыбыз Аллах Таала бизге мындан дагы аябай сонун неме берди дейт, саламдашуу берди дейт. Аябай сонун саламдашуу бизге икрам кылды дейт. Жана бул бейиш элеринин саламы деп айтат. Факала Умайрун: "Валлахи ма анта бибаидин ан тахиятина ва иннака биха ла хадису ахдин." Сен деле bundan алыс эмессиң дейт. Сен деле ушул салам менен берип жүргөнсүң деп айтат. Ошондо пайгамбарыбыз дагы айтат: "Сен эмне үчүн келдиң? Эмне себептен? Эмне сени бул жака алып келди Мадинага" дейт. Ошондо "Кала житу аржу факака хазал асир аллази фи айдикум фа ахсину иlayya фихи." Мен ушул колуңардагы асир өзүнүн баласын айтып атат да, ошону кой бергиле, ошону үмүт кылып келдим силерге деп айтат. "Кала фама балу сайф аллази фи унуқика." Анда эмне үчүн сен кылычыңды астына алгансың деп айтты да пайгамбарыбыз. Ошондо Аллах Таала бул кылычты лаанат кылсын деп айтат да. Лаанат болсун бул кылычка, бул Бадрда эч кандай мага жардам бербеди го, азыр ушул жерде жардам бермек беле, мен өзүммүн бул жерде дейт, өзүм жалгызмын деп айтат. Ошондо пайгамбарыбыз: "Сен чындыкты айткын мага" дейт. "Устукни маллази житталаху я Умайр." Сен чындыкты айткының мага, эмне үчүн мага келдиң деп атат. "Мен бир гана ушун үчүн гана келдим, мына асирди алып кетиш үчүн гана өзүм баламды" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз не дейт? "Сен тескерисинче" дейт, "Софуан ибн Умайя менен Ибрахим алейхиссаламдын ташынын жанында экөөңөр отурдуңар" дейт. Жана ошол Бадр согушун сүйлөшүп отурдуңар дейт. Сүйлөшүп өлгөндөрдү, өлгөн Курайштерди, мушриктерди жөнүндө сүйлөштүңөр дейт. Анан сен айттың дейт: "Менин үстүмдө карызым болбогондо жана мен үй бүлөм ачка калбаганда" дейт, мен жок болсом ачка калышат, карай турган адам жок. Эгер ошо карай турган адам болгондо жана карызын төлөп бере турган адам болгондо дейт, мен барып туруп Мухаммадты өлтүрмөкмүн деп айттың дейт пайгамбарыбыз. Жана Софан ибн Умайя сенин карызыңды өз мойнуна алды жана үй бүлөңдү дагы өз мойнуна алды деп айтат. Мен барын билем деп айтат пайгамбарыбыз. Ошондо не дейт Умайр ибн Вахб? Чочуп кетет, коркуп кетет. Коркуп акылын жоготуп коет ошол жердечи. Ошондо аз өтпөй эле "Ашхаду аннака ла расулуллах" деп жиберет. "Көлүк келтирем, сен Аллахтын элчисисиң" деп айтып жиберет.
ثم أردف فيقول لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء. Андан кейін сөзін улап, Аллахтың елшісі, саға келген вахийге, хабарларға biz ишенбей, аны жоққа чыгарчылык, жалганга чыгарчылык дейді. وما يزيد عليك من الوحي. Ошол вахийлерди. Лакинна хабари ма Софван ибн Умайя лам يعلم به أحد إلا أنا وهو. Ал эми Софван менен экөөбүздүн ортобуздагы сүйлөшкөнүбүздү бир гана экөөбүздү гана билчелек, Софван жана мен билчелем деп атат да. Жана Аллах Таалага касам ичип айтам дейт. Валлахи лакад айканту аннаху ма атака бихи илля Аллах. Сага бул Софван менен экөөбүздүн ортобуздагы сырды Аллах сага билдирди деп жатат да. Жана Аллах Таалага шүгүр келтирем дейт аябай. Мени сага келтирип исламды кабыл алышымды жана туура жолго түшүшүмдү каалаптыр. Ошон үчүн Аллах Таалага шүгүр келтирем. Ошентип айтат дагы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах деп динди кабыл алат, ислам динин кабыл алат. Факала алейхиссалату вассалам я асхаби. Ошондо пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларына эмне дейт? Фақиху ахакум фи динихи ва аллимуху ал-Кур'ана ва атлиqu асираху дейт. Буга динди үйрөткүлө дейт. Бир туугандарга динди үйрөткүлө, Куранды үйрөткүлө, жана анын баласын коюп жибергиле дейт, уулун коюп жибергиле. Ошондо мусулмандар аябай сүйүнүштү. Умар ибн Вахбтын ислам динин кабыл алганына аябай сүйүнүшүп, хатта идна Умар ибн Хаттаб радияллаху анху قال لا خنزير كان أحب إلي من عمر بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم أحب إلي من بعد أبنائه deydi. Жада калса дейт, Умар ибн Хаттаб айтып жиберет. Умар ибн Вахб мен үчүн чочкодон дагы жаман болчу дейт. Менин көзүмдө чочкодон дагы жаман көрөт болчумун буну дейт. Пайгамбарыбызга кылычын алып келгенде дейт. Ал эми азыр болсо дейт, кээ бир балдарман дагы катуураак жакшы көрүп калдым дейт. Ва фима кана Умар юзакки нафсаху би та'лим al-islam wa yutri'u fuadahu bi nur al-Qur'an wa yahya arwa ayyam hayatihi wa aghnaha mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah. Ошентип Умар ибн Вахб ислам динин үйрөнүп, жүрөгүнө ыйман кирди да, илимди үйрөндү, Куран үйрөндү, Куран жаттап атат, Аллах Тааланын өкүмдөрүн үйрөнүп атат. Ошентип өзүнүн жүрөгүн тазалады де, ширктерден, бардык нерселерден тазалады, илим үйрөндү, жүрөгүн Курандын нуруна толтурду дейт. Жана жашоосундагы эң кереметтүү жашоосун, жана эң кымбаттуу жашоосун жашап жаткан учуру эле дейт. Мимма ансаху Макката мен фи Макката. Жада калса Меккеде кимдер бар болсо баарын унутуп калды дейт. Жада калса өзүнүн үй бүлөсү бар экенин дагы унутуп калды эле дейт. Ал учурда Софван ибн Умайя Меккеде эмне кылат эле? Өзүнүн досун күтүп аткан болчу. Качан жакшы кабар менен келет, качан Мухаммадты өлтүрдүм деп келет деп, аябай чыдамсыздык менен күтүп, өзүн ушунчалык ишенимдүү жүрүп атты эле. Меккедеги адамдарга, Курайш элине жакында өтө сонундай кабар аласыңар, сүйүнүчтүү кабар, кичине күтүп тургула, алда кабар дагы келет. Ал кабар келип, Бадыр согушундагы кайгыңардын баарын унуттуруп коет деп айтып жүрөт болчу Меккенин көчөлөрүндө. Сумма иннаху ламма тала al-intizāru ala Safwan ibn Umayyah. Ошентип Safwan ibn Umayya ушунчалык көп күтүп калгандыктан аны жүрөгүнө секин шек кирип баштады, өзүнүн досуна ишенбей. Хатта года ятақаллабу ала ахарра минал jamri дейт. Арабтарда ушундай сөз бар. Түнү менен чокто уктады деп коет, чоктун үстүндө уктады деп коет. Бул дегени аябай уктай албай чыкты дейт. Чоктун үстүндө уктай алабызбы? Албетте уктай албайбыз да. Ошол сыяктуу түнү менен уктай албай кыжалат болуп чыгып атты. Ва тофиqa юсаилу ар-рукбана عن عمر بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه. Ошентип сапардан келген саудагерлерден, ар кимдерден сурап жатты. Өзүнүн досу жөнүндө, Умар ибн Вахб жөнүндө сурап жатты. Бирок эч кандай кабар ала албай жатты. Ила ан жааху ракибун фaqala inna Умаран qad aslama. Ошентип бир саудагер келип буга айтты, Умар исламды кабыл алды деди. Фаназала алейхи хабару нузул саиqa. Ошону угуп ал кабар жүрөгүнө чалган түшкөндөй түштү дейт. Ушунчалык оор тийди дейт бул кабар.
إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. Ал ойлап жүрөт болчу да, жер бетиндеги бардык адамдар ислам динин кабыл кылса дагы, бирок Умайр эч качан кабыл кылбайт деп ойлойт болчу да, ушунчалык ишенет болчу. أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال. Ал эми Умайр ибн Вахб болсо, ал кезде динди аябай тереңдештирип окуп үйрөнүп аткан болчу жана Курандан бир канча аят, бир канча сүрө жаттап алган болчу, Аллах Тааланын сөзүнөн. Ошентип пайгамбарыбызга келди бир күнү. Эй Аллахтын элчиси дейт. Laqad ghabara alayya zamanun wa ana da'ibun ala itfa'i nurillah deydi. Мен мурун аябай көп убакыт өтсө дагы мен Аллах Тааланын нурун өчүргөнгө аракет кылып жүрдүм дейт. Мындайча айтканда, динин жок кылганга, сени жок кылганга аракет кылып аябай ыза келтирип жүрдүм дейт. Ошол ислам дининдегилерге. Wa ana uhibbu an ta'zana li bi an aqdama ala Makkah li ad'u Qurayshan ila Allah wa rasulih. Жана мен Меккеге барып, меккелик мушриктерди Аллах Тааланын расулуна, элчисине жана Аллах Таалага чакырууну каалайм, мен ушуну жакшы көрөм дейт. Фаин qabilu minni fani'ma ma fa'alu wa a'radu anni azaytuhum fi dinihim kama kuntu uzi ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ошондой эле мен аларга ушинтип дават кылам дейт. Эгер алар менин чакыруумду кабыл кылышса, бул өтө сон болот, аябай жакшы болот дейт. Ал эми кабыл кылышпаса дейт, мен силер мусулмандарга, сен сахабаларыңа, сага ислам динине канчалык ыза келтирип, зыян келтирип жүргөн болсом, аларга да ошончолук зыян келтирем, алардын динине да ошончолук буттарына зыян келтирем деп айтат пайгамбарыбызга. Ошондо пайгамбарыбыз уруксат берет, барып дават кылгының деп. Фавафа Макката, ошентип Маккага барат дагы, Софан ибн Умайян үйүнө келет жана Я Софан, эй Софан дейт, иннека ла саййидун мин саадати Макката. Сен Меккенин башчыларынын бирөөсүсүн дейт, мартабалуу адамсың, сен акылсың дейт, сен акылдуу адамсың, Курайш элинин акылдууларынын бирөөсүсүн дейт. Сен көрбөй жатасыңбы, бул силер азыр сыйынып жаткан таштар жана алар үчүн курбанчылык кылып жатасыңар дейт. Көрбөй жатасыңбы, ал таштар дейт. Акылга сыйбайт дейт, аларга сыйынуу дейт. Алар эч качан укпайт, же зыян бербейт, же пайда бербейт, же сүйлөбөйт. Мен болсо дейт, Аллах Тааладан башка Кудай жок экенине жана Мухаммад анын элчиси экенине күбөлүк бердим дейт. Исламга кирдим дейт. Ошонун колунан көптөгөн Курайш эли исламга кирет. Аллах Таала пайгамбарыбыздын бардык сахабаларынан разы болсун жана бардык эле мусулмандардан баарыбыздан разы болгон болсун.